Саламатсыздарбы? Мен бүгүн Бишкектемин. Бул жолу ушул бензин маселесин айтып берейин деп турам. Бензин не үчүн кымбаттап атат? Кайсыл жерде азыр бензиндин баасы канча? Бул кымбаттоо дагы качанга чейин уланат? Бензиндин баасы жакын арада канча сомго чейин чыгат? Негизи бензин кымбаттайт. Бирок канчага кымбаттайт? Качан кымбаттайт? Ошону азыр четинен айтып берейин деп турам. Не үчүн мисалы Бишкекте бензиндин баасы арзан болот дагы? Не үчүн Баткенде же башка Чаткалда ошол сыяктуу алыскы аймактарда не үчүн бензиндин баасы өтө кымбат? Баткендиктер, чаткалдыктар ошол аймакта төрөлүп калган үчүн күнөөлүүбү? Алар ошол аймакта алыс жерде төрөлүп калган үчүн дайым акча төлөп жашаш керекпи? Деги эле ушул Кыргызстанда бензиндин баасын аймактагы менен мына Борбор калаадагы бааны бирдей кылып коюунун жолу барбы? Ал бар. Мен аны азыр жолун айтып берейин. Мына бийликтегилерге сунуш кылайын. Аны бийликтер мына жакында мына мен кыйратам деп аткан талапкерлер, ошолор депутат болуп кетсе, ошолор кылышы керек. Болбосо мына азыр мен жыргатам деп ара күндө убада берип аткан мына жаңы бийлик бардыгынын мойнунда ушул милдет турат деп ойлойм. Аларга ошол кулак кагыш кылып айталы, сунуштайлы. Менин оюмча алар угуш керек, муну аткарыш керек. Азыр жүрүңүздөр менен. Мен азыр биринчи кезекте ошол Кыргызстандагы нефти трейдерлер ассоциациясы деген бар. Мына ошолорго барайын, барып туруп бензиндин баасы не үчүн кымбаттап атат, дагы канчага кымбаттайт? Деги эле абал кандай? Ошону азыр сурап билип берели. Жүрүңүздөр. Азыр менде суроо бар да, жанагы баа саясаты кандайча жүргүзүлөт? Не үчүн Бишкекте арзан, башка жакта мисалы аймактарда кымбат? Мен муну түшүнүп атам, башка жакка эми чыгымы көбүрөөк, бирок аны теңдесе болбойбу деген. Эми аны кантип теңдейт? Ошол механизм мен дагы туура түшүнбөй атам да азырчы. Баа өзүңөр билесиңер да, баягы Россиянын заводундагы бизге кой берген дүң баа ошол негизги болот. Андан кийин Кыргызстанга чейин ташып келген жол киреси. Андан кийин Кыргызстанга кирип аткандагы төлөнгөн аксыздар, салыктардын баары. Анан Кыргызстандын ичиндеги транспортировка ташыганы. Анан кийин ошол жерде операционный расход дейт да, нефтебазада, АЗСте иштеген жумушчулардын айлык акылары. Ошонун баарын чогулганда ар бир региондо өзүнүн баягы баанын наркы чыгат да, өзүнүн бензиндин наркы чыгат. Мына Кыргызстанга келип, мисалы үчүн Кыргызстандын ичинде чүйдө мына баада болот. Ошол менен сатылат. Ал эми канчалык алысыраак регион болсо, ошого жараша ал жердеги баягы ташып барган жол киресине үстүнө кошулат да. Ал баягы бизде адаттагыдай эле болуп калганда, мисалы үчүн эң эле айрыма Бишкек менен Баткенде бүгүнкү күндө. Бишкекке караганда 3,5 сомго ар дайым Баткенде кымбатыраак да мындай заттар. Анткени Баткенге ташып барганда өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да, өзүңөр билесиңер. Бүгүнкү күндө ал жакта күндүзү гана, анан кийин ал жерге дагы сопровождение менен өтөт да, куруздарчы. Ошолордун чыгымын кошуп туруп эле Баткен мына Бишкекке караганда 3,5 сомго бүгүнкү күндө айырма бар да. Анда сиздерден жанагы 1 сом алып коелу деген эч ким жок. Болгон эле жанагы наркы жактагы чыгымды Бишкекке чачып туруп, ошону мындай теңдесе, баланстаса болобу, болбойбу? Себеби бул могу саясатчылар айтып атат. Биз Баткенди кармашыбыз керек, Баткенге мындай жардам беришибиз керек деп. Азыр жардам бербей эле, азыр жөн эле бардык нерсе кымбат да, Бишкектен барган нерсенин баары. Кымбат. Ошону кылганга аны өкмөттүк органдарга сурап берсеңиз туура болмок да. Мисалы үчүн биздин мына мунай сатуучулар ассоциациясында толугу менен эле жеке компаниялар да, жеке менчик компаниялар. Булар толугу менен ошол бааларда ар бир региондо өздөрү баягы антимонополия каршы агенттиктен өздөрүнүн ал жакта дагы түзүмдөрү, бөлүмдөрү бар да. Ошолор аркылуу көзөмөл өткөрүлөт. Ошол жерде баа кандай эмнеден түзүлөт, ошонун баары каралат да. Ашыкча мындай эч кандай мындай акча үстүк мындай акчалар кошулбайт. Демек азыр эгерде ушул мыйзам талап кыла турган болсо ушул нерсени, анда аткарганга сиздер даярсыздар. Кандай мыйзам, мен туура айтсаңыз? Бааны баланстаганга. Биринин чыгымын, мисалы, наркы жакта чыгым көбүрөөк болуп атат да. Аны башка, мисалы, пайдалуураак эмеге. Андай мыйзам жок. Биз азыркы күндө мына талкуулоо болот, мамлекеттик көзөмөл киргизилет деп бааларгачы. Бул таптакыр башка нерсе, баягы баанын жогорку эмесин деңгээлин коюп бергенгечи. Бирок анда бүгүнкү күндө биз ал кантип кирет, эмне болот экен биз шарттарын билбейбиз да. Аны
эгерде мындай жөн эле мындай келип туруп бирөөлөр сураса, бүгүнкү күндө журналисттердин баары, саясатчылар ошолор бизден сурап атат, ал кандай болот, эмне болот, силер кандай макулсуңар? Мен айттым, биз ага каршыбыз. Анткени өзүңөр билип койсоңуздар, эгерде ал мунай зат Кыргызстанда өндүрүлүп, мамлекеттик менчик болуп турган болсо, анда ошого жогорку бааны коюп бергенге ал мындай түшүнүктүү нерсе да. Кечеги көмүр сыяктуу болуп. Көмүр сыяктуу, анткени Кыргызстандын гендери. Аны бул жерден казып туруп көмүрдү, мисалы үчүн ошол эле казган жумушчуларга экскаваторлордун айлык маанайын төлөп берип, ташып келген ошол жердеги баягы машина ээлерине, водитель, шопурларга акчасын төлөп берип, анан бул жерден элге 1000 сомбу, 2000 сомбу, 3000 сом ошондой баада биздин жарандарга жеңилдик болсун деп саткан болсо, аны биз туура түшүнөбүз баарыбызчы. Ал эми бул жерде болсо мунай заттын баары дээрлик эле 95% чет мамлекеттен импортталып Кыргызстанга келип атат да. Ал жерде бааны кантип коюп бере алат да? Анткени заводдордо бизге койгон дүң баалар бар. Анан биз айтып атабыз го, баягы баа неден түзүлүп атат бүгүнкү күндө? Ташып келген жол киресинен, салыктардан, акциздерден ошонун баарын кошкондо, бул жерге келген мунай заттын 1 литринин наркы чыгып атат да, мына себестоимость мынча бүгүн депчи. Ошодон ылдый коюп бере албайт да мамлекет, мисалы үчүн. Андан ылдый койсо, мына жеке компаниялардын баары эле аларга өздөрүнө минуска иштебейт да, банкрот болот да. Алар баш тартат андай жумуштанчы. Ошону биз кандай болот экен, ошол көзөмөл эмне шарт менен кирет экен, бүгүнкү күндө белгисиз, ошондуктан мындай талкуулабай турабыз да бүгүнкү күндө. Бирок экинчи маселе, баягы мурда сиздер айтчу элеңиздер, мындай алганда мактанчу элеңиздер, мынтип керек болсо биздеги күйүүчү майдын баасы, бизде сатылып аткан күйүүчү майдын баасы Орусиянын өзүндө жеке адамдарга сатылып аткан баадан арзан дечү элеңиздер. Бирок азыр мага кечээ бирөө чалды, Россияда 45 рубльдан болуп атат. Биздин сомго алганда 45 сомго туура келип атат литри деп. 92 сомго туура келбейт. Бизде азыр 60. Бүгүнкү күндө бензин Кыргызстан менен Россияда баасы бирдей эле. Дизель отуну бизге караганда бир аз Россияда жогору. Дагы эле ошентип айта алабыз. Өткөндө мисалы үчүн октябрда, ноябрдын баштарында ал жерде бир аз арзаныраак болуп аткан, бирок бүгүнкү күндө кайтара теңелип калды да. Бизде караганда салыштырмалуу Казакстанда гана арзан. Анткени ал жерде түздөн түз мамлекет перекресток субсидиялайт. Алар дотация кылып турат. Ошо завод өздөрүнүн жарандарына жеңилдик катары алар бааны ошол заводдо иштелип чыккан наркынан да арзан кылып туруп сатат өздөрүнүн элинечи. Ал мисалы үчүн ошол эле мунай затты импортко деп бизге же болбосо Өзбекстанга башка мамлекетке барып сүйлөшсө, алар баягы дүйнөлүк базар баасы менен тең туруп сатышат да. Буга чейин жанагы сөз болуп атты эле. Орусия менен эмес, Казакстан менен сүйлөшө турган болсок, Казакстан бизге ошол күйүүчү майды сатканга даяр болгону келишимиңерди качан алып келесиңер деген алардан сунуш болуп аткан. Анан 2008-жылдын жайынан бери талкуулап келатат. Ал жерде мына ыйгарым укукту ошол келишимди түзгөнгө биздин бүгүнкү күндө анда Госкомитет болчу, бүгүнкү күндө энергетика министрлиги. Ошол сүйлөшүүлөр бүгүнкү күнгө чейин жүрүп келатат дагы, ал келишим аягына чыга электе кол коюлуп элек бүгүнкү күндө. Мында негизги аргумент катары айтылып аткан нерсени менин түшүнүшүм боюнча, биз Казакстан менен келишим түзүп ала турган болсок, бирок казактар бир күн эле мынтип тосо турган болсо, биз изоляцияда калабыз. Андан көрө биз орустардан алганыбыз мындай ишенимдүүрөөк деген аргументти карманып атышат. Бул шарт түзүлүп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Казакстан эч кимге сатпай турат. Алар андан тышкарыда башка тышка чыкканга алар толугу менен бөгөт коюп атат бүгүнкү күндө. Анткени алардын ички керектөөсүнө алардын мунай заты бүгүнкү күндө жетишсиздик болуп атат да. Алар 2 айдан бери казактар, мисалы үчүн октябрь, ноябрь айы Россиядан дизель отуну аябай катуу аларда таңкыстык пайда болгондуктан 150 000 тонна 2 айдан бери айын сайын Россиядан сатып алып атат да. Ошолор сатып алгандыктан Россиянын ичинде да кичине мынча дизель отуну боюнча анча-мынча немелер бар да, таңкыстык болгондуктан анан суроо талапа күчөп бараткандыктан Россиянын заводдору бүгүнкү күндө дизель отунуна аябай эле жогору кескин түрдө бааны көтөрүп коюшту. Анан дагы бир маселе. Жаздын алдында эмиш чыккан эле. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы, айрыкча ошо 92 деп эң популярдуу бензиндин баасы жаңы жылга чейин, ушу жылдын аягына чейин, то есть азыркы учурга карата 75 сомго чыгат деген прогноздор мындай эмиш катары айтылган эле да. Азыр бир прогноз айта аласызбы, айта албайсызбы?
Элде дагы азыр ар түрдүү суроо бар да. Прогноздор бул эгерде дүйнөлүк экономиканын дүйнөлүк тенденцияны карап турсак, өзүңөр билесиңер, ОПЕК, анан ОПЕК плюс деген уюмдар бар. Ошол уюмдардын келишимдерине кирген мамлекеттер, алар баягы 21 мамлекет бар да, нефтини эң эле көп баягы өндүрүп саткан мамлекеттер. Алар дүйнө жүзүндөгү нефтинин 3/2 бөлүгүн ушул мамлекеттерде чыгарышат, өндүрүшөт да. Алар былтыр пандемия убагында экономикалар баары токтоп калбады, карантин, локдаун болгондо нефтини өндүрүү көлөмү таптакыр эле төмөндөп түшүп кеткен да. Эми азыр ошол деңгээлге чыгыш үчүн алар шашпай турушат да, мындай айтканда атайын эле жасалма таңкыстыкты пайда кылып, нефтинин жетишсиздигинен пайдаланып, баягы өндүрүш көлөмдөрүн көбөйтпөй эле жасалма таңкыстык кылып туруп, нефтинин баасын бүгүнкү жогору көтөрүп атат да. Алар былтыр эле ушул мезгилде өздөрүнүн бюджетин 21-жылга бекитип атканда эле, анда баррель 40-ка жетпей 37-39 болуп аткан маалда алар бюджетин бекиткенде бюджетинде 1 баррель $70 болот деп туруп бекитишкен да. Анткени алар ошого түздүк, уже атайын өздөрү сүйлөшүп алып туруп, ошондой кылып туруп бекитип алышкан. Анткени алардын бюджети толугу менен нефт болгон баага көз каранды да. Ошондон бери келатышат, бүгүнкү күндө деле айына суткасына 400 гана 1000 литрге баррелге баягы өндүрүш көбөйтүп атышат да. Ал эми түшкөндө болсо алар 10 миллионго чейин түшүп кеткен баррелгечи. Азыр ошол деңгээлге чыгарбай жатышат дагы. Баягынтип бул ушундай көлөмдө алар эмки жылдын 22-жылдын май айына чейин барабыз деп өткөндө ноябрдын башында 4-үндө ошентип дагы сүйлөшүшкөн да. То есть ошондо Орусия дагы ОПЕКке киргенби? ОПЕКке мүчөбү? Кирет. ОПЕК эмес, ОПЕК плюска кирет. Орусия болсо дүйнө жүзүндө нефтинин 3-чү орунда турат да. Демек азыр Россия дагы азыр бюджетине көбүнчө Америка президенти мындай деп атат да, биз баягы өзүбүздүн улуттук баягы запастарды, корлорубузду разбронировать этип туруп, арзан баада нефтини дүйнө жүзүнүн баягы немесине чыгарабыз деп атат да, сатыккачы. Ошондо бул бааны биз төмөндөтөбүз деп атат да. Башка да ошол ОПЕК плюска кирбеген, мисалы үчүн ири мамлекеттердин баягы экономикасы аябай мыкты, мисалы үчүн Кытайды да ошого үттөп атат. Кытайда бүгүнкү күндө ошого макулдугун билгизип атат да. Индия мамлекеттери, ошондой чоң баягы запастары бар мамлекеттерди бүгүнкү күндө Америка түздөн үттөп атат. Келгиле биз өзүбүздүн баягы корлорубузду чыгарып туруп, дүйнө жүзүнө арзан нефтини сунуштап атабыз дагы. Мына ОПЕК плюс койгон бааны биз төмөндөтөбүз деп. Ошого да барып атышат да. Эми бунун натыйжасы кандай болот экен, биз мына жакын арада көрө жатарбыз да. Демек азыркы абал боюнча дүйнөлүк баягы чоң агенттиктер, экономикалык баягы немелер, эксперттер бүгүнкү күндө адистер алар айтып атат да, жакынкы арада төмөндөө болбойт депчи. Өсүүчү? Жогорулат. Мисалы үчүн демек ошол 75-ке чыгышы мүмкүн деген сөздүн чындыгы бар мында? Эми бүгүнкү күндө деле биз айтып атабыз го, мына жакын арада биз бензин группасы боюнча дагы бир 7-8 сомго чейин жогорулоо болот бизде. Ал эми бензин отуну боюнча бүгүнкү дизель отуну боюнча 12-13 сомго чейин жогорулоо болот да. Анткени бүгүнкү күндө Россиянын баягы бизге койгон баалары ошого чейин көтөрүлдү да. Аны жөн эле баардык мамлекеттик органдар деле баягы көзөмөл органдарында санап келгенде ошого барат экенин баарын эле көзү жетип турат да. Бул жакын арада бизге келе турган эле нерсе. Демек бул тенденция жанагы Американын азыркы үттөп аткан жанагысы ошол баардык запастарыңарды ачкыла, бензинди арзандатабыз деген ошол ою ишке ашканга чейин улана бериши мүмкүн экен да, өсүү. Топтора ошондой эле болуп атат. Биз деле буну күнүгө карап, күнүгө көзөмөлдөп турабыз да. Кандай эмне болуп кетет экен, кандай болот экен, ылдыйбы, жогору ошонун баарын бүгүнкү күндө көзөмөлдөп отурабыз деле. Рахмат жон. Так, азыр мен мынау Кыргызстандагы монополияга каршы күрөш кызматына же агенттик экен, ошол агенттикке келдим. Булар эмне менен алектенет? Булар баягы парковкаларга, мисалы мына жерге парковка ачам десең, жок, муну 40 сом кылба, 30 сом кыл, же 20 сом кыл деп ошого мүмкүнчүлүк беришет. Ошон менен булар ошол парковканы платный кылуунун никесин кыйып беришет. Ошол сыяктуу башка бааларга дагы бир аз кийлигишет. Анан азыр кымбатчылык болду деп баарыңыздар айтып атасыздар. Анан мен бул жерден ушул нефтинин баасына көңүлүңүздөрдү бургум келип атат, бензиндин баасына. Себеби күйүүчү май бизге азыр Кыргызстанда абадай керек, абадай зарыл нерсе. Анан ошону
бул жерге кирип азыр сурап көрөйүн. Маселе биз кеч эле чогулду. Мынакей Кеңешбай Доскулович бүт нефтетрейдерлер андан мурун мен министерствода чогулдум. Баардык нефт алып келүүчүлөр менен. Булардын ыйлап атканы мындай болуп атат. Өздүк наркынан төмөн сатып атабыз деп булар бизге бүт бардык маалыматын берип атышат. Бизде отчеттору бар. Анан биз эми алар менен келишим түзгөндө мындай келишим бардык. Эми бааны эгер кымбаттасаңар да акырындык менен көтөрүү маселесин, дароо эле 10 сом, 15 сом көтөрүү маселесин карабак кылат. Бирок Баткенде бир болушу мүмкүн эмес, себеби дегенде булар ошол жерге чейин ташып барат. Мен аны түшүнүп атам. Бирок биз мынтип атабыз. Баткенге биз жардам беришибиз керек деп атабыз. Баткен президент айтып атат. Баткен менин жүрөгүмдө турат деп атат. Эми жүрөгүндө тургандын эмне пайдасы бар? Эгерде аларга мындай бааларды жанагындай кылбасак. Мисалы Баткенге кеткен чыгымды мына Бишкекке чачса болот да. Чачып туруп бирдей баа кылсак болот да. Эмне үчүн? Маселе мындай болот. Баткендиктер Баткенде жашап калган үчүн алар күнөөлүү эмес. Түшүнүктүү, өтө түшүнүктүү жана өтө туура суроону берип атасың. Маселе мында да. Эми мына жаныбыздагы эле Казакстанды көп мисал кылып атат. Казакстанда азыр 42 сом да, сомго бензин 32, 42, 92 бензин 42 сомго туура келет. Бирок ошол эле мезгилде алардын жанагы дизелдик майы бизден дагы кымбатыраак болуп калды. Азыр Россиядан сатып алат. Бирок алар атайын бюджетке карашканда, мисалы үчүн бюджетке алар жана кайсы бир акчасын мамлекеттин эсебинен төлөп берүүнү жанагы элдерге сатып аткан бензинге мамлекеттин бюджетинен жана ишканаларга компенсация болот да. Биздин экономиканын тилинде субсидия деп коебуз. Түшүндүм. Анан эгер Баткенге барыш үчүн анда биз мамлекетте бюджетте кабыл алышыбыз керек. Ошол субсидияны алардын жол кирелерин төлөп берүү мүмкүнчүлүгүн караш керек. Жок, андай эмес. Мен болгону айтып атам. Баткенге мисалы Бишкекке бензин жеткирүүгө болгону 2 сом чыгым кетет дейли. Чек арадан ушул Бишкекке жеткириш үчүн 2 сом кетет дейли. А Баткенге 5 сом кетет дейли. Ошол ортодо айырма 3 сом болуп калып атат. Ошол 3 сомду бүт аймакка бирдей чачпайлыбы? Өздөрү эле чачсын. Чачып туруп бирдей бааны өздөрү камсыз кылсын. То есть ал Бишкектин мисалы сиздер азыр чектөө коюп атасыздар. 15%дан пайда ашык көрбөбү деп. Бирок Бишкектен 30%га чейин көтөрсүн дагы, ошонун эсебинен наркы жакты жапсын. Биз бир тыйын бербейли, болгону алар өздөрү эле мындай чачып эсепти. Бардыгын чогултуп туруп кайрадан чачканда бирдей чачылыш керек деп атам да, чыгым. Эми бул ошонун мыйзам менен сунуш жакшы, бирок бул мыйзам чегинде кылыш керек. Себебинде ишканалар өзү билет да. Ишканалар азыр мисалы үчүн биз мындай кылганбыз да, азыр бизнести коргошубуз керек деп президент дагы айтып атат. Анан алар өздөрү чечет. Тетиги бааны өздөрү коет. Мен аны түшүнүп атам. Болгону Кыргызстанда жакшы идея. Бирок Кыргызстанда мындай да, борбор шаарыбызда жалпы Кыргызстандагы акчанын бир 50-60% Бишкекте айланат. Наркы жакта бир болгон бир 10-15%дан акча айланат. Анан бул жакта акча көп, оборот көп. Демек бул жакка бир аз бааны кошуп туруп, ошонун эсебинен наркыны компенсировать этип эле наркы аймактарды ошентип теңдеп койсок болот да. Ага мамлекет түшүндүм. Кайсы бир деңгээлде бааны тең кармоо маселеси. Бирок бул мындай да. Бизде рынок экономикасы дегенге киргенбиз да. Рынок экономикасында мындай болуш керек да, баягы сөзсүз түрдө атаандаштык мыйзамы жүрүш керек дагы. Атаандашуу бир фирма экинчи бир фирмага дагы атаандаш да. Анан булар бардыгын сүйлөшүп ала турган болсо дагы мыйзамды бузуп алуу мүмкүнчүлүгүн алып келет да. Атаандаштык мыйзамын бузган болот. Эгерде булар мына биз сүйлөшүп Баткенди ушундай кылалы, тигини ушундай кылалы деген болсо. Ошон үчүн сен айткандай муну кайсы бир деңгээлде мыйзам чегинде карап көрүш керек. Бирок сиздер баа саясатына кийлигишип атасыздар да. Азыр мындан ары ошол күйүүчү майлардын баа саясатына кийлигишебиз деп атасыздар. Кийлигишсеңиздер жок дегенде ошонтип аймактарды компенсировать этүү маселесин ошону жөн эле оңой эле механизм да. 2-ге 2-ни кошсоң 4 болот. 4-тү 6-га болсоң, эми биздики жанагы өздүк наркынан рентабелдүүлүгүнүн негизинде гана жана бааны мамлекеттик жөнгө салууну караганда баары бир Баткенде баары бир кымбатыраак болуп калат. Себебинде биз жанагы чыгымга кошуп атабыз да. Ал үчүн мыйзам чегинде муну караш керек. Бишкектин эсебинен, борбор жакын жердин эсебинен бааны наркыларга чачып туруп, жок, бул сунуш жакшы. Муну биз сунуштап көрөлү, бирок бул бир топ мыйзамдарга каршы келип калат да. Бирок кайсы бир деңгээлде муну мыйзам чегинде дагы юристтер аябай карап көрүш керек. Сен атаандаштык мыйзамы дагы бул жерде жүрбөй калат. Макул, рахмат анда. Рахмат. Азыр Бишкектен жүрүп отуруп Ошко келдим. Ошко келгенге чейин мисалы мынаны караңыздар. Бишкектен бензинди куюп атканда ушу 92 кадимки эле бензинди куйганда 56-90дон куйдум.
Андан чыгып Кара Балтадан дагы куйдум. Кара Балтадан 3000 сомдук куйдум. Анım дагы 56-90 болду. Бирок Ошко келгенден кийин Ошко жетпей мынау таш көмүрдө дагы куюп атам. Таш көмүрдө 1000 сомдук бензин куюпмун, ошондо ал уже 61-90 болду. А Ошко келсе мынантип 62-90 болуп атат Ред Петролюм. А Газпром 63-50 болуп атат. Азыр эми сөзүн тоготер жерин айтканда, бензин дагы ушул жаңы жылдын тегерегинде, ушу жаңы жылга жетип жетпей, дээрлик 8 сомго көтөрүлөт. Азыр нефть сатуучулар өздөрү айтып атат. Азыр бизден бийлик суранып атат деп атат. Эми көтөрсөңөр дагы эми аз-аздан көтөргүлө. Мындай этап менен, тепкич менен көтөргүлө. Дароо 8 сомго көтөрүп салбагыла деп айтып атыптыр. Ошол сураныштан улам азыр 50 тыйындан, аз-аздан, 1 сомдон ушундай кылып көтөрүп атышат. Тепкич кылып. Ошонтип отуруп биз 8 сомго көтөрүлөбүз. Ошондо азыркы мынау 63 сом дегениңиз 8 сом болгондо 71 сомго чыгып кетет. Наркы 62 дегендер ошол 71 сомго чыгып кетет дээрлик. Эгер 8 сом көтөрүлсө. Бирок бул жаңы жылга чейинки тегеректи айтсак болот да. Андан ары дагы өсүү токтойт деген кепилдик азырынча жок. Демек, бензин дээрлик 75 сомго чейин мындай жаңы жылдын ороо парасында көтөрүлөт десек жаңылышпайбыз азыр. Эми эмне үчүн жанагы суроо кайрадан? Эмне үчүн Бишкекте бензин арзан, эмне үчүн Ошто кымбат, эмне үчүн Баткенде кымбат, эмне үчүн Чаткалда кымбат? Эми мунун себебин азыр сиздерге мындай буга чейинки бир жайылган түшүнүк бар. Ал түшүнүк боюнча ал жака транспортный расход көп болот да, ошол транспорт чыгымдары көп болгон үчүн анан ошодон эле кымбат деп коюшат. Бирок менин оюмча маселе транспортта эмес. Транспорттук чыгым мынчалык көп жанагыны мындай кымбаттатууга себеп болбош керек эле. Мисалы караңыздар, Бишкек менен Кара Балтанын ортосу дээрлик 100 километрден алыс аралыкта элейт. Бирок Бишкек менен ошол Кара Балтанын ортосунда деле ошондой болуп атат да. Бишкекте баа кандай болсо, Кара Балтада ошондой. Демек бул жерде чыгым, транспорт чыгымы роль ойногон жок. Анан эми Бишкектен Ошко келсеңиз, чыгым роль ойноп атат. Макул, чыгым роль ойносун. Бирок мен салыштырып көрдүм. Мисалы Америкада кандай? Америкада транспорттук чыгым роль ойнобой атат ал жакта дагы. Ал жакта көбүнчө жергиликтүү салык жанагы баага таасир этип атат. Мисалы Америкада эң кымбат бензин бул Калифорнияда экен. Анан шаарлардын ортосунда экен. Демек шаарлардын ортосунда эмне үчүн болот? Себеби шаарлардын ортосунан жер алуу кымбат, жердин салыгы кымбат, жер өзү кымбат. Жердин арендасы, ижарасы кымбат. Калифорниядачы? Калифорнияда боло турган болсо, ал жакта негизи эле ал жактын салыктары кымбат экен. Ал жакта мисалы эмгек акы, 1 сааттык эмгек акы башка Американын башка жактарында $8 болсо 1 саатына. Калифорнияда 14-15 экен. Демек ошого жараша бензиндин баасы коюлуп атат. Демек салыктар көп. Биздечи? Эгерде биз ошол мындайда биз өзү мындай Америка сыяктуу супер капиталисттик өлкө эмеспиз. Биз өзүбүздү айтабыз. Биз социально ориентированный мамлекетпиз дейбиз. Биз кары картаңдарыбызга, бейбечараларыбызга, алыскы аймактарыбызга кам көргөн камкор өлкөбүз деп айтабыз. Бирок иш жүзүндө андай болбой атат. Мисалы Садыр Жапаров айтып атат. Баткен менин жүрөгүмдө деп атат. Бирок Баткен менин жүрөгүмдө деген менен эле маселе чечилбейт да. Баягы бул Алыкул Осмонов айткандай баягы сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден дейт го. Сүйөсүңбү? Демек деңизден сүзүп өткөнчөлүк эмне кылышың керек да сүйүү үчүн. Сүйүү үчүн кандайдыр бир курмандыктарга барыш керек да. Сүйүү үчүн кандайдыр бир мындай материалдык чыгымдарга барыш керек, күч коротуш керек. Бизде андай болбой атат. Мисалы Баткенде азыр дээрлик мындан дагы кымбат. Мисалы азыр ушул жерде 64 болуп атса, Баткенде 67-ге чейин барып атат. Ошону мындай бааларды теңдештирүүнүн жолу бар да. Балким Баткенди айтып атабыз азыр. Мисалы буга чейинки президент айткан, Баткенге өзгөчө статус беребиз деп. Жок, буга чейинки президент айткан. Баягы аймактарды өнүктүрүү жылы деп.
бүтүндөй жылды ошого арнаган. Бирок аймактарды өнүктүрүү боюнча бир дагы мыйзам кабыл алынган эмес. Садыр Жапаров келди да Баткенге өзгөчө макам берип койду. Анан Баткен менин жүрөгүмдө деп койду. Андан Баткен Садыр Жапаровдун жүрөгүндө тургандан эмне өзгөрөт? Эгерде ага карата ошо жүрөгүндө экенине жараша бир чара көрбөсө. Мисалы Баткендин баасын кантип өзгөртсө болот? Биринчиден, Баткенге кеткен транспорттук чыгымдарды эмне жабат? Менин оюмча Баткенге кеткен транспорттук чыгымдарды Баткендин өзүнүн арзандыгы жабат. Биринчиден, бензин Баткенде аз колдонулат. Экинчиден, Баткенде салыктар аз. Үчүнчүдөн, Баткенде мындай заправкалардын жер акысы, жердин баасы өзү арзан. Ошонун эсебинен, анан эмгек акы дагы арзан. Ошонун эсебинен Баткендин баасы түшүш керек эле. Демек, ошондо Баткендин баасынын баягы Баткенге кеткен транспорттук чыгымдарды ал жактагы арзанчылык жаап туруш керек эле да, кайрадан баа тегизделиш керек эле. Аз тилекке каршы бизде андай болбой атат. Мен ошодон улам азыр бийликке мындай суроом бар да. Же кадимкидей мыйзам менен муну мындай аймактар менен борбордогу бийлик, борбордук бөлүктөгү заправкалардын баасы бирдей болуш керек дегенди мындай механизмин кадимкидей иштеп чыгыш керек. Кадимкидей мыйзам менен эле. Болбосо кадимкидей анда мынау антимонополия деген ишкана баягы парковканын баасын чектегенден көрө мынага окшогон чоң-чоң кадимкидей мындай адамдардын жашоосуна чындап эле маанилүү маселелерди чечиш керек. Баа каяктан түзүлүп атат, эмнеден түзүлүп атат, эмне үчүн мынчалык кымбаттап кетип атат? Ошого ошентип кымбаттата берсек болобу? Бул жакта салык аз болсо, бул жакта адам эмгеги арзан болсо, бул жакта жер арзан болуп атса, заправкалардын аренда платасы арзан болуп атса, эмне үчүн эмненин негизинде бааны көтөрүп атасың деген маселе акыры парламентте дагы көтөрүлүш керек. Мына жаңы парламент келди, ошолор көтөрүш керек деп ойлойм бул маселени. Анан мындай да азыр мени айтып атышат. Ушул сөздү айтсамчы, Ыдыр сен баягы бааларды теңдештирем деп, табигый жанагы базар экономикасынын табигый балансын бузуп коесуң деп. Макул. Бирок экинчи аргумент бар да. Биз башка жактан макул, башка кагаздын баасына кийлигишпейли, дөңгөлөктүн баасына, запчастын баасына кийлигишпейли, кийим-кечекке кийлигишпейли. Бирок нефти деген бул жанагы эң керектүү товарлардын катарына кирет. Демек, эң керектүү товарлардын баасы баасына мамлекет көзөмөлдү киргизип атат. Киргизсе мындай алганда азыркыларча айтканда до конца кийлигишели дагы ошону мындай бир кандайдыр бир механизмдерин иштеп чыгалы. Балким мисалы Баткенге же Чаткалга же Чоңалайга бензин жеткирүүгө же ал жактагы заправкалардын мындай май куючу жайлардын салыктарын азайталы. Мамлекет кадимкидей бир субсидияларды берсин. Мамлекет бая чиновниктер ким чоң болуп алса, өзүнө гана субсидия кылбастан, элге субсидия кылсын да, аймактарга субсидия кылсын да. Менин азыр оюм ушул. Кандай дейсиздер билбейм. Бирок бир нерсе дайын, азыр бензин ушу жакынкы ушул декабрь ичи 8 сомго көтөрүлөт десек болот. Азыр эми Баткенде, Лейлекте, Чаткалда жана башка кыскасы ушул алыс аймактарда бензин канча экенин ошол биздин өзүбүздүн жарандар өздөрү айтып берсин, мындай көргөнүн видео кылып жүрүңүздөр. Муну карагыла. Бул Өзгөндө, Ош областына караштуу Өзгөн районунда 92-нин баасы 62 сом 90 тыйын. Бишкекте 56 сом 90 тыйын. Разница 6 сом. Бир стернада 40 тонна келсе, эмне Оштон Бишкектен Өзгөнгө чейин, Ошко чейин эмне 6 сом кошулуп кетсе, 240 миңге алып келет экен, Ким мына антимонополия бокту карап атабы соолуштар. Ушул эле мына петролиумда Бишкекте 56 сом 90 тыйын. Бул жерде 62 сом 90 тыйын. Ким көзөмөлдөйт? Ёлки-палки, Кыргызстандын ичинде 6 сом разница. Башта 2 сом эле болчу, жол киреге 2 сом эле кошчу. Азыр эми 6 сом кош, бул черес учур да. Эмнени карап атат буну көзөмөлдөй турган органдар? 20-ноябрь 2021 жыл Ред Петролиум заправкасы Алай району Гүлчү айылы. Бензиндин баасы жакында көтөрүлөбү, көтөрүлбөйбү сиздин оюңузча? Көтөрүлөт деп атат. Канчага? $1 деп атат. 84 сом. 84 сом. Өзү акыркы маалымат боюнча жанагы айтышкан да. То что
Дизель топливо 12 сомго, бензин 8 сомго. Ошо. Даярсызбы? Жок, даяр эмес. Не кыласың? Эми айла жоктан эми. Не үчүн Ошов менен Бишкектин баасында айырма бар деп ойлойсуз? Ал жанагы да жол акысы. Жол акысы. 2 сом. А бирок Ошто арзанчылык да. Мисалы эмне үчүн Баткенде 4 сом кымбат? Жок, бизде топливо Россиядан келет го. Анан биринчи чүйгө келет, чүйдөн анан бизге келет ошо. Бирок Баткенде ижара арзан да. Мисалы заправканын акысы арзан. Свет эмгек акы арзан. Жок, Баткенде кече жакында барып келдик, 65 сом экен ал. Вот ошо да, ошонун эсебинен түшүш керек беле дейм да кайра. Жок, ал жакка жетип барыш кыйын да. Дагы 400 километрде жүрөт да. Ошо. Ошонун эсебинен дейсиз. Например, Каракөлдөн ары уже арзандайт. Каракөлдөн бери уже кымбаттайт. Азыр абал мындай, ачык айталы. Өзү негизи бензин буруштарында дагы мындай кайсы бир деңгээлде социалдык жоопкерчилиги болуш керек. Бирок бизде бензин буруштардын көпчүлүгү жөн эле бензин буруш эмес, булар саясатчы бензин буруштар. Алар депутат, алар кызмат кылам деп отурат да. Ошондуктан алардын социалдык, мына элдин алдындагы, өлкөнүн алдындагы социалдык жоопкерчилиги бир эмес, 2 эселеп, 3 эселеп бар десек болот да. Бирок эми ошол социалдык жоопкерчилигин кандай аткарып атат, ал дагы маселе. Ошон үчүн ошол мисалы азыр буга чейин партнер нефтинин жанагы Ред Петролиумдун кожоюну депутат болуп отурган, андан жанагы дагы бир Бишкек Петролиум беле жанагы Сайдулла Нишанов ал жанагы депутат болуп отурган. Азыр эми мынау Ошто Россия деген заправкалардын башчысы, ал дагы саясатка барам, элге кызмат кылам деп барды. Кыскасы ушундай, демек алардын социалдык жоопкерчилиги дагы мындай алардын өздөрүн ойлондуруш керек деп ойлойм да. Ошондуктан бул бааларга алар мындай аймактардагы бааларга өздөрү көңүл буруш керек эле.